Саламатсыздарбы урматтуу достор, бүгүн биз Москва шаарында Транскапитал банктабыз. Бүгүн 19 февраль. Бүгүн дагы бир сделкабыз өттү. Кардарыбыз Химки шаарынан 2 бөлмөлүү үй алды. Дамирбек ака, Динара эже, сиздерди куттуктайбыз. И биринчи суроом, сделкаңыз кандай өттү? Сделкага келип атканда ойлоңосуздар, может бүгүн ключун алып калабыз же мындай өтөт деп ойлооңуз кандай болду? Ошондой болдубу ойлогондой? Сделкабыз өтө сонун өттү. Убакыт белгиленген саатка келдик. Баары эле бат-баттан өттү, счеттор ачылды. Ключүнү алабыз деп келген жокпуз. Алар заранее бизге эскертүү берген, сделка болгондон кийин. Анан кийин кошо башка жерден квартира алып туруп, ошол жактан оплата өтүп бүткөндөн кийин силерге бошотуп беребиз квартираны деп. Ошондуктан биз пока сделкага эле келдик. Сделкабыз аябай тез убакытта бүттү, сонун өтүп, бар жогу. Биринчи суроо, өзү бизди кайсыл жактан угуп көрүп келдиңиздер эле? Силерди интернеттен окудук, основной Инстаграмдан, анан Ютубтан көрүп аттык. Ошондон кийин эле аялым кызыгып, ушуларга бир кайрылып көрөлү дегенин менин макулдоомо бир сен жолугуп көр дедим. Биринчи звонок кылып эме кылганда эле келгиле жолугушайлы деген. Ошондо келип туруп эле ошондон бат-бат баары эле башталып кетти. Кайсы айда кайрылдыңыздар? Декабрдын 25-теринде кайрылдык. Праздничный күндөрдү алсак, тез эле үйлүү болупсуздар да. Ошондон кийин эле бар жок одобренияга баштадык. Одобрение дагы өтө тез болду. Бир жумага жетпей эле одобрение болуп калды. Ондон кийин эле ошол квартира издей баштадык. Үй тандоо процесси өзү эң кыйын болот. Сиздер канча үй көрдүңүздөр? Эмнеге азыркы Химки шаарынан алып жатасыздар? Эмнеге ушул үйдү тандадыңыздар? Өзү эмнеге Химки шаарын тандадыңыздар? Үй алып атканда эмне сиздерге маанилүү нерсе болду? Кайсы условиялар? Бизге основной үйдүн метр квадраты жана ылыктыгы бизге керек болуп атты. Себеби биз жаш балдар мененбиз, детский болгондуктан. Анан комнатанын чоңдугу керек болуп атты. Балабыз жаш болгондуктан квартирада кеңири нары бери басып жүргөнгө. Общий алсак бир 5-6 квартира көрдүк. Алардын ичинен биринин ремонту бар, биринин ремонту жок. Биринчи этаж болуп калып, ошондуктан бизге туура келбей, бириге барсаң метр квадрат аз болуп калды. Бири 5-этаж метрого алыс болуп калды. Ошондуктан издеп атып, акыры Химки шаарынан таптык бирөөсүн. Аябай сонун экен. Ремонту менен, ичи ылык. Азыркы үй жөнүндө айта кетсеңиз, баасы канчанчы этажда жайгашкан, канча бөлмөлүү? 5-этажда жайгашкан бул дагы. Метр квадраты чоңураак экен, 48 метр. 50 квадрат почти. 50. 2 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү 58 квадрат. Ремонту өтө жакшы, ылык. Отоплениясы жаңы коюлган экен, ошондуктан комнатанын ичи өтө ысык. Эң кызыктуу вопростор, үйдүн баасы канча болду, канча баштамкы төлөм берип жатасыздар, ежемесячный платежу канча болду? Үйдүн баасы общий 6 миллион 400 болду. 400 миң первоначальный бердик, 6 миллионду банктан одобрение. 20 жылга болду. 20 жылга болду. 25% болду. 22-25% менен айына төлөмү 112 миң. 112 болду. Көп мекендештерибиз жазып калат, эгерде Россиядан үй алсаң ушунча процент төлөп калат экенсиң, аябай чоң экен ежемесячный платеж 20-22-25 бул чоң ставка депчи, байланып калат экенсиң, ушунча процент төлөп каласың деп. Сиздер бул нерседен корккон жоксуздарбы? Жок, бул нерседен корккон жокпуз. Себеби биз Москвада жүргөндө өзүбүз семейный болгондуктан өзүбүз 2 комнат квартира снимать этебиз. Төлөмү 50 миңден 60 миңге чейин болуп калат, коммуналкасы менен кошуп. Ошондуктан ошонун үстүнөн эле бир аз кошкон болсоң, өзүбүздүн квартирага төлөп калат экенбиз. И дальше ставкасы өтө деле чоң эмес, биз үчүн нормально дейм. 112 миң болсо, айга бир аз акча кошуп төлөгөн болсоң, Куда кааласа 3-4 жылдын ичинде ипотеканы толук жаап коебуз. Азыркы ставка 22-25 болду. Бул убактылуу ставка. Эмне дегенде мурунку жылы ушул убакта 30% болчу. Ставка даже 30тан ашкан, азыр кичинен түшүп 22 келди. Bundan кийин дагы түшөт. Эгерде түшүп калса, ставкаңыздан рефинансирование кылып түшүрүп беребиз. Ежемесячный платежуңуз дагы андан азыраак болот. Өзү ипотека алыш
чоң кадам. Бул кадамга кандай келдиңиздер? Бул идея, ой кайдан пайда болду? Эмне дегенде көбү бизди дагы көрүп жаткан мекендештер коркушат. Буларга ишенсе болобу, ишенсе болбойбу? И биз жөнүндө KG недвижимость компаниясы силерге кандай кызмат көрсөттү? Кандай баа бере аласыз? Биз бул кадамга келгенибизге байланыштуу келгенибизге 15 жыл болду. 15 жылдан бери квартирантап жүрөбүз. Балдарыбызды окуш керек болду. Азыр главный проблема балдар болуп атат бизде. Ошол кадам мени биринчи очур мени кадам таштатты. Анан бул жак менен сүйлөшүүлөр болду. Анан ошодон улам мен силердин эмеңерди таап бардым, Самара эже менен сүйлөштүм, Сүлфү эже менен сүйлөштүм. Ошодон улам балдарга главный бизге мектепке окууга шарт түзүш керек болду биринчи очур. Ошодон улам кайрылдык. Мына буюрса ушул эмеге келдик. Мына селкада отурабыз бүгүн. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Ошол. Буга чейин биз башка немелерге дагы барып көргөнбүз. Барып көргөнүбүздө негедир мындай көңүлгө алган жокпуз. Анын түшүнүктөрүн туура эле түшүндүк. Бирок эмнегедир ойлонуп кайтканбыз да. Анан жүрөк мындай эме болгон жок. Кийин Самара эжени көрүп калдык. Мен YouTube'дан көрдүм, Instagram'дан көрүп калдым. Анан эмнегедир простой, жөнөкөй адам экен. Анан барганда эле сүйлөштүк. Сүйлөшкөндө жактым эмнегедир сразу болот жанында сразу эле деп сүйлөшкөндө ошо болду сразу. Ошол жерден кол коюп бир неделядан кийин келиңиздер, ойлонуп келиңиздер деди. Ойлонуп бир неделядан кийин кайра бардык. Баргандан кийин ошол банкка неме берип, ушул сделкада отурабыз андан кийинкиси. Кыргыз элим, өзүң кайрыла бериңиздер. Ишеничтүү экен бул компания биз алып отурабыз. Түшүнүктүү экен, мындай түшүндүрүп, полностью айтып, дешип, немелерге квартира көргөнү барганда дагы көрүңүздөр. Биз шаштырбайбыз сиздерди, бизди эч ким шаштырган жок, айткан жок, эчтеке деген жок. Өзүбүз бардык, көрдүк, жакпагандан жакпады дедик, жактырган жактырдык. Анан акыркы мына ошол түшкөн мына Химкиден тапкан үйүбүз ишибизге өтө жакын. 30 мүнөттө барып калабыз. Бизге өтө оңой болду. Мындан мурун Ногинский областтарды карап атканбыз. Ногинский областтарды карап атканбыз, бирок алыс болуп атты бизге. 1 сааттан ашык болуп атты. Анан көңүлүбүзгө канча деле болгон жок. Андан кийин Химки шаарын карадык. Химки шаарына Зүлфү эже таа берди ушул квартираны. Метр квадраты чоң экен деп бизге главный метр квадраты болду. Бизге ремонту деле кызыктырган жок. Биз метр квадраты чок болгондугу менен байланыштуу алдык. Рахмат. Урматтуу мекендештер, ошо бүгүн 19 февраль сделкабыз өттү. Буюрса азыр праздникке өткөндөн кийин регистрациябыз өтүп, буюрса 10 күндүн ичинде кардарларыбыз күрүчүн алып калышат. Эгерде сиздер дагы кыргыз паспорту менен баштапкы төлөмү бар же баштапкы төлөмү жок, Россиянын каалаган аймагынан ипотекага үй алсаңыздар болот. Болгону көрсөтүлгөн номер менен байланышып толук маалымат алыңыз.